колу бутун байлап оозуна уксус куйган. Кеминдик аял милицияга барып күйөөсүн өлтүргөнүн айтты. Кемин районунда күйөөсүн өлтүргөн аял милицияга барып күнөөсүн мойнуна алды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Алардын маалыматына караганда окуя 10 февралга караган түнү Кемин шаарында болгон. Жубайлар коноктон келген соң уруша кетишкен. Аялы күйөөсүнүн башына балка менен урган. Анын кесепетинен жолдошу каза болуп, аялы милиция бөлүмүнө өзү барган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 130 беренеси адам өлтүрүү менен катталды. Маркум 53 жашта болчу. Ал эми күнөөнү моюнга алган аял 45 жашта. Аймактык кабарчыга белгилүү болгондой, шектүү күйөөсүнүн башына балка менен ургандан сырткары колу бутун байлап оозуна уксус куйган. Тактап айтканда 10 февраль күнү болжол менен саат 3:00 чамасында РД жолдошу СК менен Бордо айылынан бешик тойдон келишкен. Жубайлар Кемин шаарында жашачу. Анын экөө уруша кетип, СК төшөккө барып жатып алган. Кийин РД күйөөсүнүн жанына барып жатып, бирок көп өтпөй, тактап айтканда саат 3:30 чамасында СК ойгонуп, аялынын чачынан кармап эшикке сүйрөп чыккан. Аны сарайга алып барып, ошол жерге калтырып, өзү кайра үйгө кирип кеткен. РД сарайдан жип үйдүн коридоруна темир балканы алып, үйдө уктап жаткан жолдошунун башына балка менен бир чапкан. Күйөөсү туруп келе жатканда дагы бир нече жолу урган. Андан соң күйөөсүнүн колу бутун байлап, ашканадан уксус алып келип оозуна куюп жиберген. Жолдошу кыймылдабай калгандан кийин РД өз өмүрүнө да кол салууну ойлогон, бирок колу барбай койгон. Ошондон кийин таңга маал Кемин райондук ички иштер бөлүмүнө барууну чечкен. Алдын ала маалыматка караганда, окуя болгон күнү үйдө РДнын сиңдиси жана жубайлардын кызы бар болчу. Кызыл Кыяда дракон каймана аты менен жүргөн жаранды өлтүрүп кетишти. Баткен облусуна караштуу Кызыл Кыя шаарында адам өмүрүн алган мушташтын катышуучулары кармалды. Бул тууралуу Супер KG порталына Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 11 февралга караган түнү болжол менен түнкү саат 12:02 чамасында Кызыл Кыя шаарынын аймактык ооруканасына 39 жаштагы МА аттуу жергиликтүү тургун оор абалда жеткирилип, жандандыруу бөлүмүндө эсине келбей каза болгон. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 138 беренеси этиятсыздыктан ден соолукка оор зыян келтирүү менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери ачылган. Жогорудагы кылмыш ишине шектүү катары 5 жаран кармалды. Сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө Кызыл Кыя шаарынын Жаштык көчөсүндө орун алган кафелердин биринде жогорудагы көрсөтүлгөн жарандар отурушуп, спирттик ичимдиктерин ичишкен. Пикир келишпестиктен улам мушташып кетишкен. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат деп жазылат маалыматта. Жергиликтүү тургундардын айтымында каза болгон жаран дракон каймана аты менен белгилүү болгон. Соодагер аял арабасын алдыртпай үстүнө жатып алды. Мэрия Ош базарынын айланасын иретке келтирүүнү улантууда. Бул жолу соодагер аял жумуш ордун коргоо үчүн арабасын алдыртпай үстүнө жатып алган. Алмакан аттуу аялдын бул көрүнүшү айрымдарды күлкүгө салса, кээ-бирин кейитти. Al bak özüne olsa kadar. Apazın kakala apazın. Bu başta gezip tamam tutalım. Nereden gelip tutar?
Муфтий Максатбек Ажы Токтомушев камакка алынды. Бул тууралуу бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы маалымат таратты. Маалыматка ылайык Максат Ажы Токтомушев учурда УКМКнын СИЗОсуна киргизилген. Эске салсак, кечээ муфтияттын бухгалтериясы текшерүүгө алынып, финансылык мыйзам бузуулар аныкталган маалыматты УКМК тараткан болчу. Максатбек Ажы Токтомушевдун тарапташтары митингге чыкты. Мурдагы муфтий Максатбек Ажы Токтомушевдун бошотулушун талап кылган УКМКнын алдында митинг чыкты. Атайын кызматтын имаратынын алдына чогулган 50-60ка чукул адам колдоруна Максат Ажыга боштондук деп жазылган барактарды кармап алышкан. Митингчилер мурдагы муфтийди абакта кармоо туура эместигин айтып, сот чечимин чыгарганга чейин ал үй камагында болушу керектигин жана иш калыс иликтенишин талап кылышууда. Максатбек Ажы Токтомушев 10 февраль күнү муфтият каржы маселесине байланышкан жаңжалдан кийин кызматтан баш тарткан. Ошол эле күнү кечинде УКМК тарабынан кармалган. Эртең Камчыбек Ташиев жүрөгүнөн операция болот. Эртең 12 февралда Германиядагы клиникалардын биринде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке операция жасалат. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалардын бири билдирди. Маалыматка ылайык, Ташиев жүрөгүнөн операция болот. Эскерте кетсек, буга чейин УКМКнын төрагасы белгилүү кардиолог Калдарбек Абдрахмановдун кеңеши менен чет өлкөгө дарыланганы кетип жатканын айтып билдирүү тараткан. Кыргызстан Россия менен Кытайдын вакцинасына ыктоодо. Россия менен Кытайдан чыгарылган вакциналарды пайдалануу маселеси иштелип чыгууда. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Бүгүн премьер-министр Улукбек Марипов өлкөдөгү коронавирус инфекциясы боюнча эпидемиологиялык абал боюнча кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө жалпы билим берүү мектептеринин жана бала бакчалардын ишин ырааттуу жандандыруу, калкты ыктыярдуу түрдө COVID-19 массалык вакциналоого даярдык көрүү маселесин талкуулады. Анда айтылгандай, COVAX программасы алкагында вакциналардын биринчи партиясы республикага үстүбүздөгү жылдын март айында алынып келинет. Ал эми экинчи бөлүгү экинчи кварталда жеткирилмекчи. Россия жана Кытайдан чыгарылган вакциналарды пайдалануу маселеси иштелип чыгууда, дейт өкмөт. Өкмөт башчы Улукбек Марипов калкты биринчи кезекте билим берүү жана медицина тармагынын кызматкерлерин ыктыярдуу вакциналоо боюнча ишти ыкчам жана сапаттуу жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. 14 февралда Кыргызстан боюнча 30 жуп үйлөнөт. Эл арасында сүйүшкөндөр күнү катары белгиленип жүргөн. 14 февралда өлкө боюнча 30 жуптун расмий никеси кыйылат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча Бишкектеги никени каттоочу борбордук залда 22 жуп, Ош облусунда 8 жуп бул күнү баш кошуу үчүн арыз беришкен. Быйыл 14 февраль дем алыш күнүгө туш келгенине карабай, мамлекеттик каттоо кызматы иштей турганын кабарлады. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2019 жылы 49 431 нике катталса, 10 992 жуп ажырашкан.